жумуш бүткөндөн кийин болуп атат, где-то 6-лардан өткөндөн кийин. Азыркы учурда уурулук фактылары менен издөөдө жүргөн. Же бирөөнүн заказын аткарганбы деген ой кетет. Жалал Абад облустук балдар ооруканасында жоголду делген УЗИ аппараттары дал ушул канада болгон. Дарыгерлер окуя 15 май күнү жумуш убактысынан кийин болгондугун жана ошондой эле шектүү киши дал ушул эшикти бузуп киргендигин ырасташты. Бүгүнкү күндө УЗИ аппараттары табылып, аны азыркы учурда ушул жерге алып келип орнотуу иш-аракеттери жүргүзүлүп жатат. Аппараттар табылды, кайра келди, өзү кабинетибизге кайра жеткирилди. Иштебей эле отурганбыз. Аппарат жок болсо иш болбойт да. Окуяга кайтып келсек, 16 май күнү таңкы саат 8:10 чамасында дарыгерлер УЗИ канасындагы бардык аппараттар уурдалганын байкап, милицияга кабар беришкен. Өзү жумакчы убакты биздики 5ке чейин, 5те бүтүп кетет, администрация болду култанат, а могул жерибиз култанбайт. Ошо 6-дан өткөндөн кийин 6:30-дардан кийин кароолчубуз намаз окуганы кеткен экен. Где-то ошол убактарда болуп атат да. Айтканына караганда. Ошол мына кабинеттен ачып, темир менен сындыргандагы УЗИ аппараттарды, компьютерлерди ошо толук алып кеткен экен. Бул облустук балдар ооруканасындагы жалгыз эле УЗИ канасы. Ал мекеменин администрациясы менен катарлаш эле 1-кабатта жайгашкан. Деген менен коридордо дагы же кананын өзүндө дагы видео камералар орнотулган эмес. Ошон үчүн ал жерге, бул жерге камера коюлган эмес. Мурда аптеканын камерасы бар болчу. Атак калган могул жактарда, мына полный административный жак бөлүмдөрдүн баарында эле уже камералар коюлган негизи. Азыр дагы уже камераларга заказ берди. Биздин уже жаңы здание ачылган го. Жаңы зданияга анан ушул жактын сырт жактарынан азыр ремонт иши жүрүп жатат. Ошо ремонт иши бүткөндөн кийин бүт баарында уже камералар коюлуш керек. Милиция бул фактыны кылмыштардын бирдиктүү реестрине уурулук деп каттап, кылмыш ишин козгогон. Натыйжада шектүү катары издөөдө жүргөн киши кармалып, далилдер алынган. Жалал Абад шаардык милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары 1986 жылы туулган Жалал Абад шаарынын тургуну А кармалып, учурда Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен 20 күнгө камакка алынган. Тергөөнүн жүрүшүндө маалым болгондой, шектүү жаран буга чейин дагы бир топ соттолуп, азыркы учурда уурулук фактылары менен издөөдө жүргөндүгү аныкталган. Бул окуя коомчулуктун арасында түрдүү пикирлерди пайда кылды. Анткени уурулук күндүз болгондо дагы ооруканада болгондугу күмөн жараткан. Как будто бир ошо өздөрүнүн работниктеринен бирөө буга дайындагандай болуп сезилип атат да мага. Андай болбосо канча ошончодан ошону алып чыгып кеткенин көрбөйт дагы. Анан бир таң калыштуу нерсе, ал кишиге ал аппараттын эмне кереги бар? Ал врач болбосо, медработник болбосо, кандай максатта алды? Ал алып барып сатам деди. Сата албайт да аны. Каяка алып барып сатат? Муну ошол өзүнүн бир иштеген ошол уурулук кылган адамдын ошол жерде жакыны барбы, же таанышы барбы, же бирөөнүн заказын аткарганбы деген ой кетет. Эми өзүбүздүн кызматкерлерге келсек, кызматкерлер, конечно, азыркы күндөрдө больной көп болуп атат. Почти 200-дөн ашып атат. Өзү 160 койкабыз. Анан бардыгы эми ошол кездерде, наверное, кызматы менен занят болуп, жакшы көңүл бөлбөй калган да. Бир гана мамаша, ошо грудной отделениесинде жаткан бир мамаша как раз көргөн экен. Өзүнүн предположительно айткандары боюнча анан кийин дальше тергөө жүргүздү. Мен анын бардык толук эмесине катышкан жокмун. Ошонун негизинде как раз тез эле табылып калды. Буюрса, Кудайга шүгүр. Буга чейин 2022 жылы Жалал Абад облустук ооруканасынын администрациясына уурулар кирген. Анда мекемеден компьютердик техникаларды, унаалардын документтерин жана башка буюмдарды алып чыгып кетишкен. Милиция шектүүлөрдү кармап, уурдалган буюмдар ооруканага кайтарылган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.